Фатиманын ислам дини үчүн кылган кызматы. Ухуд казатында. Азирети Фатима радиаллаху анха турмушка чыккандан кийин катышкан биринчи казаты бул Ухуд согушу эле. Азирети Фатима сыяктуу 14 кайраттуу аял колуна идиш алып суу, тамак аш ташып, жаракат алгандарга жардам берип, Ухуд казатына катышышты. Аялдардын айрымдары шейит болгон жоокерлердин сөөгүн алып келүү үчүн төө жетелеп да барышты. Азирети Фатима Ухудка барган аялдардын эң алдыңкы сап башында турду. Мадинадан бир канча чакырым алыстыктагы жолду өтө кыска убакыттын ичинде жөө жалаң басып өтүп, кээде үмүт, кээде кайгы менен көздөрүнө жаш тегеринип Ухудка барды. Катар тизилип турган жоокерлерди аралап өтүп, чыңырып ыйлап, Алланын элчиси тирүүбү, пайгамбарыбыз кайда деп атасын издеп жатты. Жарадар болгон атасын өз көзү менен көрүп, мойнунан кучактап ыйлады. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам астыңкы оң жак азуу тиши сынып, башы менен эриндери жараланган болчу. Шашылыш түрдө күйөөсү Азирети Алиге радиаллаху анху суу алып келүүсүн өтүндү. Азирети Али калканын суу сүзүп алып келди. Азирети Фатима Алланын элчисинин жараттарын куттуу жүзүн жууп, аккан кандарын аарчыды. Бирок суу менен жуулгандыктан кан токтободу. Бир барча таар кийиз таап күйгүздү да анын күлүн канаган жерине басты. Ошондо гана кан токтоду. Хандак казатында. Хандак казаты аяктаган соң мушриктер тарап келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен биргеликте дем алып олтуруп калды. Канча күндөн бери ачкачылыктан, суу сап, суукта, шамалда абдан жүдөдү. Топочаңда калышкан болчу. Пайгамбарыбыз үйгө келгенде Азирети Фатима радиаллаху анха дароо суу даярдап, атасынын башын жууп берди. Ошол кезде Азирети Жабреил алейхиссалам Азирети Дыхя радиаллаху анху деген сахабанын кейпинде келип, Алланын элчисине мындай деди: Сен куралыңды таштадың. Бирок асмандагылар дагы эле куралдарын колдорунан түшүрө элек. Рахва деген жерге келгенге чейин силер менен бирге келишти. Кана, тура кой эми. Алла Таала сага Бани Курайзага карай жолго чыгууңду буйруп атат. Азирети Фатима хандак казатында да мусулман аялдар менен биргеликте катышып, жоокерлерге жардам көрсөттү. Хайбар казатында. Сабырдуулук, туруктуулук менен хандак казаты да аягына чыккан болчу. Эми мусулмандар өздөрүнө кыянаттык кылган жөөттөргө карай бет алып, Хайбарга келишти. Бул кошуундуу арасында Азирети Фатима радиаллаху анха да бар эле. Мусулмандар бул жерде бир канча күн салгылашты. Тегеретте тургузулган бардык чептерди багындырып, өтө чоң жеңишке жетишишти. Бул казатта Азирети Фатима энебиздин үлүшүнө олжо катары 200 васк арпа бөлүндү. Мекке жеңишинде. Азирети Фатима радиаллаху анха катышкан сапарлардын дагы бири бул Мекке жеңиши болчу. Ислам кошунуу менен Мекке жеңишине катышкан Азирети Фатима 15 күн Меккеде калып, андан кийин гана Мадинага кайткан. Меккеде калган учурунда да пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир азга болсо да ажыраган эмес. Дайыма атасын карап, ага кызмат кылып жардам берип турду. Азирети Умму Хани радиаллаху анха айтат: Мекке шаары тынчтык жолу менен мусулмандарга өткөрүлүп берилген күндөрдө Алланын элчисинен кабар алганы бардым. Мен барган кезде пайгамбарыбыз жуунуп атыптыр. Кызы Фатима ага парда кармап берип туруптур. Азирети Зейнептин дүйнөдөн кайтышы. Азирети Фатиманын радиаллаху анха эң улуу эжеси Азирети Зейнеп радиаллаху анха баласы менен кызын алып Мадинага хижрат кылып келип жашап калышкан болчу. Күйөөсү Абул Аас Меккеде калган эле. Худайбия окуясынан кийин Абул Аас өзү жетектеген бир кербен менен Шамдан кайтып келатканда хижраттын 6-жылы Жумадал Уула айында 627-628 жылдары Азирети Абу Басир радиаллаху анху жана жандоочулары Иис деген жерге кербенди токтотушуп, Абул Аасты барымтага алышат. Кербендеги мал-мүлктүн көпчүлүгү Саффан бин Умаяга тиешелүү экен. Абул Аас Азирети Зайд бин Хариса радиаллаху анху тарабынан Мадинага алынып келиниптир. Абул Аас шаарга киргенден кийин качып Азирети Зейнепке барыптыр.
Азирети Зейнеп болсо таңкы намазда мечитке барып, мусулмандарга кайрылып, ага боштондук берилгенин билдириптир. Азирети Зейнептин билдирүүсүнөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дептир: уктуңарбы? Зейнеп боштондук берген кишиге биз дагы боштондук бердик. Азирети Абул Аас ошол жерде келме келтирип мусулман болот. Анан пайгамбарыбыз Азирети Абу Басирге: эгер жакшылык кылып, Абул Астын мал мүлкүн кайра кайтарып берсеңер, буга биз дагы ыраазы болобуз. Эгер бул сунушубузга макул болбосоңор, бул мал мүлк Алла Таала адал кылган олжо катары кирет да, силердин аны алууга акыңар бар, деп кабар жолдоптур. Ошондо мусулмандар Азирети Абул Астын мал мүлкүн толугу менен кайтарып беришиптир. Азирети Абул Аас Меккеге келип, кербенде бардык мүлктү пайгамбарыбыз айткандай ээлерине тапшыргандан кийин ишенимдүү түрдө мындай дептир: Эй, Курайш, баарыңардын аманатыңарды тапшырдымбы? Менде кимдин аласасы бар? Жараткан жакшылыгын берсин. Сен чындыгында тектүү, ар намыстуу адамсың. Сен эч кимден аласаң да, бересең да калбады. Андай болгон соң мен Алланын жалгыздыгына жана Мухаммеддин анын элчиси экендигине күбөлүк берем. Аллага ант болсун, анын жанында мусулман болушума тоскоол болгон жападан жалгыз нерсе силердин мал мүлкүңөргө зыян келип калат деген кооптону болчу. Эми мына бардык нерсеңерди бердим. Алла менин мойнумда аманаттарды өз ээлерине тапшыруу мүмкүнчүлүгүн берди. Ал эми мен болсом мындан ары мусулман болдум. Азирети Абул Аас хижраттын 7-жылында 627-жылы Мадинага хижрат кылып, пайгамбарыбыздын алдында мусулман болгондугун кайрадан тастыктап, жарыя кылыптыр. Пайгамбарыбыз анын мурунку никеси менен хижраттын 7-жылы Мурахам айында, 628-жылы май айында Азирети Зейнеп менен кайрадан баш коштурушуптур. Арадан 1 жыл өтпөй Азирети Зейнеп дүйнөдөн кош айтышып кете бериптир. Азирети Зейнеп менен 16 жыл бирге жашаган Азирети Абул Аас жубайы көз жумгандан ээсинен танып, өзүн жоготуп кайгырган дешет. Хижратта жолдо баратып төөдөн кулап түшүп, оор жаракат алган Азирети Зейнептин бул дарты айыкпай, натыйжада өмүрүнүн акыркы 6 жылын өткөргөн Мадина шаарында хижраттын 8-жылы 630-жылдары 27-30 жаштарында дүйнөдөн кайткан экен. Ушул себептен Зейнепти шейит болгон дешет. Азирети Зейнепти Азирети Умму Салама Хинд жана Азирети Савда радиаллаху анхума энелер жууп кепиндешиптир. Азирети Умму Айман Барака Азирети Умму Атайи Насиба бинт Харис аль Ансария радиаллаху анхума жууп кепиндөөгө жардам беришкен экен. Азирети Зейнептин чачын 3кө бөлүп тарашыптыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны оң тарабынан даарат алган мүчөлөрүнөн баштап жуугула. Так санда 3, 5, 7 жолу, түгүл мүмкүн болсо мындан да көбүрөөк жолу жуугула. Акырында сууга кафур атырынан кошкула. Жууп бүткөн соң мага кабар бергиле, деп апапак таптаза көйнөгүн берип, мына муну ага ички кепин көйнөк кылгыла деген экен. Жаназа намазын пайгамбарыбыз өзү окутуп, Азирети Абул Аас менен бирге кабырга коюптур. Кайгырган атасы кызынын кабырына түшүп 1 саамга туруп дуа кылыптыр. Кабырдан жүзү жарык чыгып келип, Зейнептин алсыздыгын ойлоп, Алладан анын кабырын кеңейтип, кыйынчылыктан сактоосун тиледим. Алла дуамды кабыл алды жана кабырын кеңейтип, кыйынчылыктан куткарды деген экен. Азирети Зейнептин кабыры бүгүнкү Бакый көрүстөнүн негизги дарбазасынын тушунда. Бир тууган сиңдиси Азирети Рукая менен Азирети Умму Гүлсүмдүн радиаллаху анхуна жанына катарлаш коюлган деп айтышат. Пайгамбарыбыздын бул сүйүктүү кызы тууралуу Зейнеп Азирети Фатиманы эске албаганда, кыздарымдын эң кайырдуусу, мен үчүн менден да көбүрөөк өтө оор кыйынчылыктарга дуушар болду деген сөзү бар. Анткени пайгамбарыбыз: "О эли журтум, ля илаха иллаллах дегиле, азаптан кутуласыңар", деп жар салган исламдын эң алгачкы күндөрүндөгү оор кыйынчылыктарды Азирети Зейнеп атасы менен биргеликте башынан өткөргөн экен. Азирети Зейнептин уулу Али Мадинага баргандан кийин катуу ооруга чалдыгып, бой жетип калган курагында хижридин 8-жылында, миладий 630-жылы каза болгон экен. Анын сөөгү пайгамбарыбыз тарабынан Баки мүрзөсүнө коюлган дешет. Ярмук согушунда шейит болгон деп айткандар да бар.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыктын 7-8 жылында төрөлгөн небереси Азирети Умаманы радиаллаху анха абдан жакшы көрүп, намаз окуганда артынан көтөрүп алчу экен. Тай атасы бул таттуу небересинин мойнуна мончок да тагып коюптур. Нажашиден келген алтын шакекти да ага белекке берген экен. Азирети Умама хижратта 3-4 жашта болчу экен. Азирети Абул-Аас радиаллаху анху кызы Азирети Умаманы Азирети Зубайр бин Авамды радиаллаху анху камкордугуна бериптир. Тайжеси Азирети Фатима көз жумардан мурун: "Умама менин бир тууган эжемдин кызы. Мен сыяктуу балдарыма мээримин төгүп турат. Аны менден кийин жубайлыкка ал" деп Азирети Али радиаллаху анхуга керээс кылып айткан экен. Азирети Али болсо Азирети Фатима көз жумгандан кийин хижрийдин 11-жылы 15-16 жаштагы Азирети Умама менен баш кошуптур. Пайгамбарыбыздын сүйүктүү небереси Азирети Умама Азирети Алиден Мухаммад аль-Афсад жана Авн аттуу уулдарын төрөгөн. 30 жылдык өмүрлүк жолдошу Азирети Али шейит болгондон кийин күйөөсүнүн керээзи боюнча Азирети Абу Яха Мугира бин Наффал бин Харис бин Абдулматаблиге турмушка чыгыптыр. Бул үй бүлөдө Яха аттуу уулу төрөлүптүр. Бирок көпкө жашаган эмес экен. Азирети Умама Азирети Мугира менен турмуш кечирип жаткан кезинде хижраттын 45-жылы Куфада 50 жашында дүйнөдөн кайткан дешет. Азирети Зейнепти мындан башка дагы бир перзенти дүйнөгө келип, эрте чарчап калган дешет. Бирок бул тууралуу так маалыматтар жок. Азирети Умму Гүлсүмдүн дүйнөдөн кайтышы. Азирети Фатиманын радиаллаху анха 3-эжеси Азирети Умму Гүлсүм радиаллаху анха эле. Азирети Хадижа радиаллаху анха дүйнөдөн кайтканда Умму Гүлсүм 16 жашта экен. Атасынын үйдөгү тиричилигин ушул кызы кылчу. Башкача айтканда, ал башка бир туугандарына караганда жанынан артык көргөн атасынын кызматын көп аткарган. Себеби эжелери Азирети Зейнеп менен Азирети Рукая радиаллаху анхуна турмушка чыгып кетип, Азирети Фатима болсо кичинекей эле. Абу Талип конушунда үй бүлөсү менен биргеликте бойкот мезгилинде азаптуу кыйынчылыгын башынан өткөргөн экен. Азирети Умму Гүлсүм исламды алгач кабыл алгандардан бири болуп саналат. Ал дагы 16-17 жашында пайгамбарыбыздын үй бүлөсү менен бирге Азирети Зайд бин Хариса, Азирети Абу Рахинин радиаллаху анхума камкордугу менен Мадинага хижрат кылыптыр. Азирети Осмон экөө 6 жыл чогуу жашаптыр. Бирок перзенттүү болушкан эмес. Умму Гүлсүм күйөөсү Азирети Осмон менен бирге Худайбия келишимине катышкан. Мекке мусулмандарга өткөн кубанычтуу күнгө да күбө болгон. Хижраттын 9-жылы 25 жашында Умму Гүлсүм ооруга чалдыгып, мусулман жоокерлер Табук жоортулунан кайтып келип, Мадинага кирип жатканда пайгамбарыбыздын 6 ай мурун 630-жылы 26 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Атасы кызынын акыркы көз ирмемдерине жетише албай калган. Пайгамбарыбыз Азирети Осмондун катуу кайгыга түшкөнүн көрүп, ага мындай дептир: "Эгер 10 кызым болгондо баарын бир-бирден сага турмушка бермекмин. Анткени мен сага ыраазымын". Азирети Умму Гүлсүмдүн сөөгүн Азирети София бинт Абдулмуталип, Азирети Асма бинт Умайс, Лайла бинт Каниф, Ас-Сакафия, Умму Атайя жана ансар аялдар сууга алышкан экен. Алла элчиси аларга 3-5 жолу кайталап жууп тазалоону кеңеш бериптир. Өзү сыртта туруп кантип кепиндөөнү да үйрөтүп турган. Жаназа намазын пайгамбарыбыз өзү окуп, кабырга Азирети Али, Азирети Фадыл бин Аббас, Азирети Абу Талха жана Азирети Усама болуп коюшкан экен. Азирети Умму Гүлсүм Бакый мазарына Азирети Зейнеп менен Азирети Рукаянын жанына коюлган дешет. Пайгамбарыбызды акыркы сапарга узатканда. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам акыркы күндөрү болчу. Азирети Билал радиаллаху анху намаздын убактысы келгенин кабарлоо үчүн жанына келди. Алланын элчиси: "Абу Бакирге айткыла, намазды окутсун", деди. Жанында турган Азирети Айша радиаллаху анха: "Атам Абу Бакир кайгырып гана жүргөн киши. Сиздин ордуңузга өтө турган болсо ыйлап намаз окуй албайт го", деди. Пайгамбарыбыз кайрадан: "Абу Бакирге айткыла, намаз окутсун", деди. Азирети Айша кайра жанагы сөзүн кайталады да Азирети Хафсага радиаллаху анха кайрылып:
Абу Бакир пайгамбарыбыздын ордуна имам болчу болсо ыйлап, үнүн жааматка угуза албайт. Атаң Умарга айтчы, жааматка ошол киши намаз окутсун деп суранды. Азирети Хафса Азирети Айшанын суранычын кабыл алды. Пайгамбарыбыз үчүнчү же төртүнчү жолкуда: "Силер Жусуптун мезгилиндеги аялдарга окшобогулачы, Абу Бакирге айткыла, намаз окутсун" деди. Ошентип Азирети Абу Бакир радиаллаху анху пайгамбарды саркара күтүп турган жааматты намаз окутууга тургузду. Алланын элчиси эки кишиге сүйөнүп намазга чыкты. Буттары жерге сүйрөлүп басып баратты. Азирети Абу Бакир пайгамбарыбыздын келатканын көрөр заман артка кетенчиктей баштаганда намазды окута бер дегенсип ишарат кылды. Азирети Абу Бакир бир аз артка чегинди. Алланын элчиси анын жанына орун алды. Абу Бакир жааматка такбир угуза айтып жатты. Мындай көрүнүш дагы бир жолу кайталанды. Ушундай бир жолку намазда Азирети Абу Бакир пайгамбарыбыздын намазга келатканын көрүп артка жыла баштады. Мындан улам кутман сахабалар сүйүнгөнү намазды токтотуп кое жаздашты. Алланын элчиси аларга: "Намазыңарды бүтүргүлө" деп колу менен ишарат кылды. Андан кийин кайра бөлмөсүнө кирип, терезенин пардасын жапты. Ошондон кийин пайгамбарыбыз башка бир дагы намаздын убагына жетише албай калды. Бул анын сахабаларын акыркы жолу көргөнү жана коштошкону болду. Жанындагы жандай көргөн жубайы Азирети Айшага карап: "О, Айша, шек күмөнүң болбосун. Мен дагы эле ошол Хайбарда жеген тамактын кыйынчылыгын тартып жатам. Ошол тамакка кошулган оонун таасири менен бүгүн күрөө тамырларым жарылып кетип жатканын сезип жатам" деди. Пайгамбарыбыз башын Азирети Айша энебиздин көкүрөгүнө коюп, карагаттай көздөрү шыпка кадалды. Ошол кезде колуна мисвак кармап алып Азирети Абу Бакирдин уулу Азирети Абдурахман радиаллаху анху кирди. Пайгамбарыбыздын көзү анын колундагы мисвакка кадалды. Муну байкай калган бам парасаттуу энебиз абдан жакшы көргөн мисвакты акыркы деминде да каалап турганын сезе коюп, Алланын элчисинен сурады: "Аны сизге алып берейинби?" "Ооба" дегенсип куттуу башын ийкеди. Дароо бир тууганын колундагы мисвакты сурап алды. "Сизге муну суулап жумшартып берейинби?" деди. "Макул" дегенсип куттуу башын дагы ийкеди. Энебиз мисвакты дароо таптаза оозуна салып, таптаза шилекей менен аны жумшартып, андан кийин пайгамбарыбызга берди. Алланын элчиси аны алып берметтей апапак тиштерин сүртө баштады. Пайгамбарыбыз ушунчалык тыккан эле дейсиң, Азирети Айша энебиз анын мисвак менен тиштерин ушунчалык тыккандык менен тазалап жаткандыгын биринчи жолу көрүп жаткандай болду. Бул пайгамбарыбыздын өтө сезимталдык эле. Балким түбөлүк ааламга баратканда да тиштерин абдан жакшы тазаланышы керектигин өзүнүн тиштерин тазалоо менен көрсөткүсү келгендир. Экинчи тарапта мындай деп жатты: "Ля илаха иллаллах, чындыгында жан берүү өтө кыйын. Тиштерин тазалап, сөмөйүн жогору көтөргөн болчу". Көздөрү кайрадан шыпка кадалып, эриндери кыбырап жатты. Эмне айтып жатканын билүү үчүн Азирети Айша кулагын мубарак эриндерине жакындатты. Пайгамбарыбыз мындай деп жаткан болчу: "Пайгамбарлар, шейиттер жана саалих пенделерден, аларга тартууланган жакшылыктар менен биргеликте. Мени да кечире көр, ырайың менен кучагыңа ал. Эми мени Рафиукул Аллага жеткире көр. О, Алла Таалам, сенин улуу достугуңду тилеймин. О, Аллахым, сенин улуу достугуңду тилеймин. О, Кудайым, сенин улуу достугуңду тилеймин". Азирети Фатима радиаллаху анха атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жумаар алдында төмөнкү аятты окуду: "Мухаммед болгону пайгамбар гана". Ошентип жатканда пайгамбарыбыздын куттуу колу Азирети Айша энебиздин алаканынан чыгып барып, каптал тараптагы суу куюлган кесенин үстүнө тайып түштү. Дал ошол көз ирмемдерге сүйүктүү элчинин куттуу башы Азирети Айша энебиздин көкүрөгүндө жазданган мамалда турган болчу. Пайгамбарыбыздын жанында турган Азирети Фатима менен Азирети Айша энебиз үчүн ошол күн жашоонун эң кайгылуу, эң аянычтуу күнү болду. Алар акырын пайгамбарыбыздын жүзүн жабышып, арттан өксүп ыйлап жатышты. Ошондой болсо да сабыр кылып, өздөрүн кармаганга аракет кылышты. Пайгамбарыбыздын куттуу башынын астына жазды коюшту. Андан кийин эл алдына чыгып, суук кабарды угузушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда хижридин 11-жылынын Рабиул авалдын айынын 12-си дүйшөмбү күнү күн ысып калган шашке маал эле пайгамбарыбыз камари жылга ылайык 63 жашын толтуруп,
4 күн өткөргөн болчу. Азирети Фатима радиаллаху анха көз жашын көлдөтүп төмөнкү сөздөрдү айтты: "Сенин жашап турганың мен үчүн көлөкөсү бейпилдикке бөлөнгөн тоо эле. Бирок эми мени куй калаган күндүн ысыгына жалгыз калтырдың. Сен турганда көлөкөңө пааналанчумун, бирок эми сен кеткенде бул күндөн кийин ким менин канаттарымды сылайт? Учуу үчүн мага ким дем күч берет? Эми мындан кийин кыйынчылыктарга кантип чыдаймын? Эң күчтүү жоокерлеримдин көчүп кеткенин, куралым колумдан түшүп кеткенин билип турам. Көз жумушум менен мени кыйынчылыктардын колуна таштадың. Жаман окуялар алдан күчтөн тайдырды, түгөттү. Хатаму Анбиянын өлүмү менен сабырым да түгөндү. Аны жоготуунун кыйынчылыгы, кайгысы каттуу болду. Эй көз, көз жаш жамгырын жаадыр. Кандуу көз жашты төгүүдөн качпа. О Алланын элчиси, о элдин тандоосу, о жетимдердин, алсыздардын коргоочусу, о башымдын таажысы, сенин өлүмүңө тоолор, жапайы жаныбарлар, куштар, жер асман аза күтүп ыйлады. Сенден кийин ислам дини карыптар, мусапырлар сыяктуу мусапыр абалда калды жана мусапыр абалда ыйлады. Сен үстүңө чыккан минбарыңдын ошол жарыктыктан кийин кандайча караңгылыкта калган бир жолу көргөнүңдө. Ошентип ааламга ырайым катары жиберилген сүйүктүү элчи Кудайдын маңдайга жазган өмүр суусу түгөнүп, ыйык вазыйпасын аткарып, төрөлгөндө жер бетиндегилерин кантип кубанткан болсо, коштошуп кетерде да жер бетиндегилердин баарын боздотуп ыйлатып кете берди. Билгендер үчүн аалам боздоп, аалам сыздап жатты. Жер бетинде жашоо токтоп калчудай болуп, асман түнөрүп, тоолор сүрдөнүп, күн күркүрөп, кара жердин үстү алай дүлөй болуп жаткандай болду. Анткени анын пайгамбарлык дастанына бул жалганда чекит коюлуп бүткөн эле. Мындан кийин эми кыямат болгонго чейин пайгамбарлар келбейт болчу. Кудайдын буйругуна баш ийбегенге пенделердин аргасы барбы? Бирок айрым сахабалар дагы да болсо ишене албай турушту. Керек болсо Азирети Умар радиаллаху анху да ал өлгөн жок, ким аны өлдү деп айтчу болсо, ушул акыбалымда башын кыя чабам деп айтчу болду. Азирети Умар ушинтип өзүн кармай албай, албууттанып турганда Азирети Абу Бакир радиаллаху анху жанына келип жакшы сөзүн айтып, жооткотуп демин басты. Пайгамбарыбыз көз жумду. Эми анын куттуу денесин тезирээк жерге жашыруу керек болду. Бирок кайда, кайсыл жерге? Бул боюнча пайгамбарыбыз керээз деле калтырган эмес эле. Азирети Абу Бакир чечкиндүү түрдө эл алдына чыгып, жакшы наасат сөздөрүн айтып мындай деди: "Мен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өз оозунан угуп, бирок унутуп калган нерсени азыр эстедим. Ал мындай деген эле: шек күмөнсүз Алла Таала пайгамбарынын рухун бир гана аманат кылынуусун жакшы көргөн жерде алат. Андай болгон соң аны керебети турган жерге көмөлү". Анан кызы Азирети Айша энебизге кайрылып мындай деди: "Мына, сен үчүн айлардын эң жакшы айы ушул кызым. Бул биринчиси". Бул сөз бир гана асыл энебиз түшүнө ала турган сөз болчу. Себеби канчалаган жылдар мурун бир түш көрүп, түшүндө биринин артынан экинчиси келген 3 айдын өзүнүн бөлмөсүнө келип киргенине күбө болгон болчу. Бул түшүн атасы Азирети Абу Бакирге айтканда ал мындай деген болчу: "Эгер бул түшүң ошол көргөнүңдөй болчу болсо, жер бетиндеги эң жакшы 3 киши сенин бөлмөңө коюлат. Мына ошол айлардын эң жакшысы Азирети Айша энебиздин бөлмөсүнө кирген болчу". Пайгамбарыбыздын касиеттүү кабарына жайгаштырышып, коштошуп кала беришти. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин Азирети Айша Азирети Фатимадан сурады: "Мен сен ыйлап жатып жылмайганыңды эч качан көргөн эмес элем. Пайгамбарыбыз көз жумар алдында сага эмнелерди шыбырады? Сен эмнеге ыйладың да эмне тынчып сооруп калдың эле?" Мага мындай деди: "Жабырейил ар жылы Куранды мени менен бир жолу чогуу окучу. Бул жылы болсо 2 жолу чогуу окуду. Мен ажалым жакындап калды, өңдөнөт деп ойлоп жатамын. Сен сабыр кыл, кызым, Алла Тааладан корк, такыбалыктан ажыраба. Мен сенин кандай сонун теңиңмин. Сен менин үй-бүлөмдөн мага биринчилерден болуп жетип келесиң". Мына ушул сөзгө ыйладым. Андан кийин мындай деди: "Бул
Үммөтүмдүн аялдардын төрөөсү же ааламдагы бүткүл аял заттын төрөөсү болгуң келбейби? Бүгүндөн баштап атаңа кыйынчылык болбойт кызым. Бул сөздү укканымда жылмайып кубанып калдым. Атасына кошогу. Азирети Фатима радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда кайгы муңун билдирип төмөнкү кошогун айтты. О жараткандын чакырыгына чуркаган атакем. О макама Фирдаус бейиши болгон атакем. О дүйнөдөн кайтарын Жебирейил кабарлаган атакем. О жаратканына эң жакын болгон атакем.